Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде 19-сентябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Аны менен мен Асель Болотбекова тааныштырам. Өлкөнүн тышкы карызы ички дүң өнүмдүн 56,2%-ын түздү. Ысык Ата районунда мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн жаран кармалды. Бүгүн өлкө боюнча коронавирустун жаңы 91 учуру катталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Көзөмөл органынан маалымдашкандай, парламенттик шайлоо алдында социалдык тармактарда жана коомчулукта номер 2 форма боюнча массалык түрдө дарек алмаштыруу фактылары катталып жатат. Шайлоочулардын массалык түрдө дарегин которуусу боюнча билдирүүлөргө ылайык 21 материал каттоого алынганын башкы прокуратуранын маалымат кызматынан билдиришти. Айрым учурларда мындай көрүнүштөрдүн артында шайлоочуларды башка участокко ташып алып баруу, добуштарды сатып алуу жана документтерди жасалгалоо аракеттери болушу мүмкүн. Бул жаатта кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 21 материал катталып, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Башкы прокуратура эске салгандай, Кыргыз Республикасынын президентин, Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга ылайык ар бир шайлоочу алдын ала тизмеде маалыматты тактап алышы керек. Тизмеден өзүн таппай калган учурда добуш берүү күнүнө чейин 15 календардык күндөн кечириктирбестен ырастоочу документтердин көчүрмөлөрүн тиркөө менен тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылууга укуктуу. Бул учурда шайлоочу биометрикалык идентификациялоодон өтмөкчү. Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчиси Аликбек Жекшенкулов Россия Федерациясынын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова менен жолукту. Маалыматка ылайык, жолугушууда кыргыз-орус кызматташтыгын тереңдетүү, ошондой эле Кыргызстанда алдыдагы өтчү парламенттик шайлоо талкууланган. Элчи Жекшенкулов Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын шайлоо органдарынын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө жана Россия Федерациясынын БШКнын байкоочуларын Кыргызстандагы парламенттик шайлоого жөнөтүүгө кызыктар экендигин билдирди. Ал эми төрайым Элла Памфилова Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы достук жана өнөктөштүк мамилелердин жогорку деңгээлин, ошондой эле эки өлкөнүн шайлоо органдарынын жигердүү өз ара аракеттенүүсүн баса белгилеп, парламенттик шайлоого орусиялык байкоочулардын катышуусуна кызыгуусун билдирди. Жана ошондой эле Памфилова Россия тарап Кыргызстанда шайлоо өткөрүү үчүн шарттарды түзүү үчүн зарыл болгон техникалык жардамды берүүгө даяр деп ишендирди. Финансы министрлиги быйыл жыл аягына чейин Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард 323 миллион АКШ долларына жетерин кабарлады. Мекеменин расмий сайтындагы маалыматка караганда, 31 июлга карата мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 824 миллион болду. Анын ичинен 4 миллиард 170 миллион доллар тышкы карыз, ал эми 654 миллион доллары ички карыз. Тышкы карыздын басымдуу бөлүгү 1 миллиард 860 миллион доллары көп тараптуу жеңилдетилген насыяларга тийиштүү. Ал эми 1 миллиард 776 миллион доллар Кытайдын Эксим банкына туура келет. Министрлик бул жылы Кыргызстан тыштан 337 миллион доллар каржылык жардам алганын, анын ичинен 269 миллион доллары насыя экенин билдирди. Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Тескей Кожокей айылында жаңы мектеп пайдаланууга берилди. 18 сентябрда мектептин ачылуу аземине билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков катышты. Абдижалил Чыңгараев атындагы орто мектептин курулушу 2017 жылы 31 августта башталып, 225 окуучуга ылайыкташылган. Мектептин спорт залы жана ашканасы заманбап талапка ылайык салынган, бир компьютердик классы бар. Курулуш иштерине республикалык бюджеттен 51 миллион сом бөлүнгөн. Учурда мектепте 220 окуучуга 26 мугалим билим жана тарбия берүүдө. Республикалык штабтын маалыматына караганда 19 сентябрга карата коронавирус илдетин жуктургандардын жалпы саны 45.335 жетти. Ал эми бир сутка ичинде коронавирус менен 91 адам катталды. Жаңы катталгандар Бишкекте 9. Ош шаарында катталган жок. Ал эми Ош облусунда 17. Баткен жергесинде 30. Жалал Абад аймагында 12. Нарын облусунда 1. Таласта 1. Чүй өрөөнүндө 6. Жана ошондой эле Ысык Көл облусунда 15 учур катталган. Ал эми анын ичинен айыккандардын жалпы саны 41.484 түздү. Каза болгондор 1063 адам болду.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, аталган министрликтен транспорттогу ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери банги кылмыштуулугу үчүн издөөдө жүргөн жарандарды кармашты. Маалыматка ылайык 2020 жылдын сентябрь айынын ортосунда транспорттогу ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери ыкчам издөө чараларынын жүргүзүү учурунда коңшу өлкөнүн укук коргоо органдары тарабынан издөөдө жүргөн жаранды кармашкан. Такталган маалымат боюнча КМШ өлкөлөрүнүн биринин жараны болгон 1970 жылы туулган жаран Казакстан Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 296 жана 286 беренелери боюнча банги кылмыштуулугу үчүн мамлекеттер аралык издөөдө алынган. Шектүү жаран Чүй облусунун Ысык Ата районунун аймагына жашынып жүргөн. Азыркы учурда кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Белоруссия жана Түштүк Кореяга болгон аба каттамдарын жандантат. Мындай чечимди Орусиянын жаңы коронавирустук инфекциясынын жайылышынын алдын алуу ыкчам штабы кабыл алган. Ага ылайык 21 сентябрдан тарта Кыргызстан, Казакстан жана Беларусь өлкөлөрү менен кош тараптуу эл аралык аба каттамдары иштеп баштайт. Азырынча эки тараптуу рейстер жумасына бир жолу аткарылары айтылууда. Эске салсак, Орусиянын башка өлкөлөр менен болгон туруктуу аба каттамдары коронавирустун жайылуу коркунучунан улам ушул жылдын жаз мезгилинде токтотулган болчу. Россиядагы керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жана адамдык бакубатчылык боюнча федералдык кызматынын адистери азык-түлүктүн 1677 үлгүсүн иликтеп, биринен дагы коронавирус тапкан жок. Тактап айтканда, алар тоңдурулган жер-жемиш, эт жана эт азыктарын изилдешкен. Маалыматка ылайык, адистер чогултууга же өндүрүүдө адам колу көбүрөөк тийген азык-түлүккө өзгөчө көңүл бурган. Анткени адам менен канча жакындаган сайын ошончолук коронавирустун өтүп кетүү мүмкүнчүлүгү көп. Бирок адистер бир дагы үлгүдөн SARS вирусун клеткаларын тапкан жок. Анткени менен буга чейин сингапурдук окумуштуулар коронавирус инфекциясы тоңдурулган азык-түлүктөрдө болоорун жана 3 жумага чейин сакталышы мүмкүнүн айткан. Ал эми Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун саламаттык сактоо тармагы боюнча өзгөчө кырдаалдар программасынын директору Майкл Райан COVID-19 азык-түлүк аркылуу жуккандыгы жөнүндө эч кандай далил жок экендигин айтып келет. Ушуну менен түшкө алынган жаңылыктар соңуна чыкты. Кийинки эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.